Евразия фонду уюштуруп аткан форум. Бул абдан маанилүү форум экендигиси катышуучулардын активдүүлүгү менен келген мамлекеттердин санынан, анын катышуучулардын көпчүлүгүнөн байкалып атат. Анткени акыркы убакытта советтик КМШ өлкөлөрүнүн арасында атыштын жалпы таасири терс жакка буруп аткандагысы байкалгандагысын жерден көп кишилер түшүнүп берди. Салттуу болуп калган баалуулуктар ошолордон сакталып калыш керек. Батыш таңылып аткан жаңы баалуулуктар, башкача жаңы көз караштар бул адам затынын жаратылышына туура келбестигин айта турган чоң форум болот. Андыктан мунун мааниси өтө келечекке чоң таасир кылгандай. Кыргызстанга дагы ушундай форум уюштуруп, көбүрөөк ушуга байланыштуу маселелерди айтканда, актуалдуу маселелерди дүнү жүзүндө болуп аткан маселелерди түшүндүрө тургандай форум элге жеткизе турган аракет кылсак, салттардын жоголуп баратышы дегенди айткан болбойт. Бул жерде батыштын жаңыча көз карашы, ошо биздеги салттуу болуп калган көз карашты баалуулуктарды алмаштырып, анын ордуна таңылып аткандагысы болуп атат. Вот ошого Россия башталган КМШ өлкөлөрүнүн мактоого кошулуп, туруштук берип, өзүбүздүн илгертен бери келе аткан каада салтыбызды, баалуулуктарыбызды сактап калганда кандай иш-чараларды өткөрүшүбүз керек. Россия менен бирге иштегенде кандай ушундай сөз негизги маңызы. Азырынча эртелеп айтканга толук мындай болбойт го, себеби көп мамлекеттердин айткан сөздөрүн ишке ашырганга пландар бар экен. Жаңа проектлер сунушталып атат. Мисалы мен деле айттым, соц тармактагыларга көбүрөөк көңүл ошолордун ичине чогултулган бир жалпы саясат жүргүзгөндө байланыш эти. Вот ошол проекттер ишке ашса, ошону максатын жеткирип